Кутмандуу күнүңөр менен достор. Биз бүгүн азыр саат 8:30 болду. Сиздерге Бишкек шаарынын четинде жайгашкан төө куш фермасы тууралуу айтып берели, ошол жер менен тааныштыралы деп турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз болсо баштадык. Жана андан башка дагы жаныбарлар бар дейт, ошолорду көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Анда баштадык. Кирүү болсо бир кишиге 50 сом. Саламатсызбы эке? Төө куштарды кайсыл жактан алып келген төө куштар болот? Bunlar Afrika'dan gelgen. Bunlar paraları olsa erkekleri, жакшы. Буларды багуунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эмнелерди бересиздер? Savil veririz, kapusta veririz, kıpırcık balçıka veririz. Cem veririz. Жакшы. Булардын эме жумурткалары кымбат болот деген чынбы? Ооба. Жегенге алсаңыздар 3000, инкубаторга алаттар алам 5000. Эти 1,5 миң. Килограммы 1,5 миң. Бул жака каалаган учурда келип эле алып кетсе болотпу же атайын өзүнүн мезгили болобу? Mezgili болот, март айынан башталат. Марттан баштап бересиздер, жакшы. Буларды мындай мисалы жылкыны бакканда да өзүнүн эмеси болот деп коет го. Кандай десем, өзгөчөлүгүчү, буларды эмне кылыш керек? Тарап туруш керек деген сыяктуу эмелери барбы? Андай жок. Болгон убактысы менен эле эме бериш керек. Менен жерин сууну берип турабыз. Жумурткасын баскан жөнүндө айтып бере аласызбы? Баасы? Басканычы мисалы канча мүнөттө чыгат? 40 күндө чыгат жумурткасы. Жумурткасынын веси 1,5 килограмм. Жумурткасына бир жумурткага 15 киши тоет деген чынбы? Ооба. 22 тооктун жумурткасы менен барабар. Өтө майлуу болот деп айтышат, жакшы. Чоң рахмат байке. Достор, бул төө куштун жумурткасы 1,5 килограммга чейин барат экен. Тооктун жумурткасы менен 18 жумурткага, 22 жумурткага тет экен. Бул жумуртканын сырты өтө калың болот экен. Анан бышырып жей турган болсо суга кайнатып 2 саатка чейин кайнатыш керек экен. Анан көбүнчө элдер алганда бунун өзүнүн сыртын эле алып, анан сыртынан сүрөт тартып башкаларга сувенир катары берет экен. Азыр элим баары көрөчүт. Бул жакта даже коён да бар экен. Азыр силерге көргөзөм.